И вот я прошу нашего президента отпустить мою папу и сделать справедливость. Мы очень любим его. Пожалуйста, выпустите. Мынтип көз жашын төккөн Баяна атасынын камалып кетишине наразы болуп, өлкө башчы Садыр Жапаровтан жардам сурады. Ноокат райондук соту кечээ 13 июль күнү Шадыбек Кадыровду 15 жылга эркинен ажыратты. Мындан улам анын жакындары соттун алдында наразычылык акциясын өткөрүп, ишти караган судья Бактияр Матраимовдун жооп беришин талап кылышты. Басып келишти ушу 5 баланы теңчи. 4 бар болчу, анда бул ичимде болчу. Мени дагы ойлошкон жок, ошо жампа ичим менен жүргөм. Балдарды да ойлошкон жок. Иттер мени бастырып киришип бар жокту карашты. Үйдөн эч нерсе табышкан жок. Эшиктин астынан табышып, бул чеккен адам эшиктин астынан коюлуп атат. Бул жин адамга деле белгилүү эле да. Ушундай кылып постава кылып алып кетишти ошо күнүчү. Алып кетишип, ошол 10 айдан бери ушу келебиз, күнүгө ушу ар дайым сот ушинтип чозуп келет. Келип мен 2-3 жолу келип мен жардам да сурадым. Ушу бизге жардам кылыңыз, ушуларды кыраңыз, мейли бериңиз, эми кичинерак мейли бериңиз, болбосо үй камагына кое бериңиз деп да сурадым. Өзү мен 2 жолу операция болдум печенденчи. Ар 6 ай сайын өзү операция болгонума байланыштуу неме иш кыла албаймын. Ар 6 ай сайын лечение кылып турамын. Барып буну дагы ушу Россиядан төрөп келдим. Өзүм төрөй албаймын. Ушуларды эске алып кичине мынтип жардам берип, биз кичине хотя бы үй камагына же болбосо бир 5-6 жылга берсе, биз аракет кылмакпыз да. Канча адамдар ыйлап, кедей кембагалдар, байдын балдары эмес, бүт кедей кембагалдардын балдары, ата-энелери ыйлап, зарлап, миңдеген пулдарды ушу Бактиярга берип кетип атканын мен өз көзүм менен көргөнмүн. Кече менин баламдын подельниги 15 жыл берип туруп, 500 миң алып чыгарып берди күчү. Канеке акыйкатты чыксын, манага Бактияр жооп берсин. Камакка алынган Шадыбек Кадыров 2020 жылдын сентябрь айында Алижан Эргешев экөө баңгизат менен кармалган. Алардын үстүнөн 10 айдан бери Ноокат райондук сотунда 26 жолу сот жүргөн. Жыйынтыгында Эргешев үй камагына кое берилип, Шадыбек Асанов 15 жылга эркинен ажыратылган. Иниси Замирбек Асанов бирөөнүн ишин жабыш үчүн аганды пайдаланышты деген күмөндүү ойдо турат. Бирок башка доказательство эч кандай доказательство болгон жок. 268 боюнча бере берсин, канча берсечи. Ого ыраазыбыз. Чексен өз наказаниясын алсын. Закондо кандай болсо ошондой жак. Бирок 267 деген статьяны булар коюшуп койду. Бунун биз угуп атабыз, башка себептери дагы бар экен. Өздөрүнүн бир иштин жабыш үчүн органдагыларчы. Ошо Жалай эл өкмөтүнүн мурда эски өкмөт дешти, ошонун баласы 2 килограмм героин менен кармалып, ошонун ишин жабышып, бирөөлөргө төмкөп ушул башка отвлекать этип бир жакачы. Ошондой айтышып атат, эми сулух ол, мен билбейм, факт жок го менде. Ошондой айтышып атат. Анан кече шеригини экөөнүн бирдей прокурор сурады 15 жыл экөөгө. Шеригин чыгарып берди. Укуктук эми акча алып чыгарып бериптир депчи. Үй камагына чыгарып берди аны. Бирок экөөнүн статьясы бир. Акыйкат болду. Мен кайраладым ушу президентке эч бир өзү карасынчы мындай болбойт да. Мен да сүйлөй албайм. Мат 15 жылга берип койгон туура эмес болчу. Ушунча балдары турат. Ошол бала айылда бирөө менен мушташкан бала эмес, арак ичкен бала эмесчи. Бул кандай чечим чыгарды билбейбиз бунучу. Жогорудагы маселе боюнча судья Бактияр Матраимовдон маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Ноокат райондук сотунун кызматкерлери аны жумушта жок экенин билдиришти. Жок, макул комментарий. Матраимов өзү жок келбейт атат. Келсе өзү чогулушта экен. Кадыров Шадыбек Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 265 беренесинин 67 беренесинин 2 бөлүмүнүн 1 пункту менен тактап айтканда баңгизат каражаттарын жана психотроптук заттарды же алардын аналогдорун сатып өткөрүүгө максатсыз мыйзамсыз даярдоо, алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан жасоо беренеси жана Жорук кодексинин 124 беренеси менен күнөөлүү деп табылып, аталган беренелер боюнча жазалар дайындалып, 300 000 сом айыпка кириптер болуу менен 15 жылга эркиндигинен ажыратылган. Бөгөт коюу чарасы камакта коюндо калтырылган. Эргешев Алижан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 268 беренесинин 1 бөлүгү менен тактап айтканда баңгизат каражаттарын жана психотроптук заттарды же алардын аналогдорун сатып өткөрүүгө максатсыз мыйзамсыз ири өлчөмдө жасалган даярдоо, сатып алуу, сактоо же
ташуу же берип жиберүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып, аталган берене боюнча 1000 өлчөмүндөгү кошумча айыпка кириптер болуу менен 5 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын 83 беренесинин негизинде 2 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл колдонуу менен ал жаза өтөө мөөнөтүнөн бошотулуп, сот залынан камактан бошотулган. Эргешов Алижандын жасаган кылмышы кыймыл аракетинде окуя боюнча ошол окуя болгон күнү Баңгизат каражаттарын турак үйүнө сактагандыгы боюнча, ошондой эле ал жерде ошол иштин жагдайы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө соттук териштирүүнүн жүрүшүндө далилденген эмес. Шадибек Кадыровдун бир туугандары өлкө башчы Садыр Жапаровго кат жолдошкон. Эми облустук сотко кайрылмай болуп турушат. Белгилей кетсек, регион телеканалы материалды атайын арыздын негизине тартып чыгарды. Эгер кошумча тараптардын пикирлери болсо, эфир ажыратууга даяр. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, регион Ош облусу.